Достор, кандайсыздар? Мен бүгүн Ош шаарында көчөдө балмуздак сатып, элдерге өзгөчө маанай күлкү тартуулаган кызыктуу инсанды сиздерге тааныштырам. Келиңиздер, балмуздак менен башталган күн кандай болоорун бирге көрөлү. Бул жумушту эми ошо өзү негизи почти мына быйыл 7-жыл болуп калды. Иштегениме бул жумушта, бирок мына Кыргызстанда быйыл 2-жыл, Кудай кааласа. Былтыры май айында баштаганбыз. Буга себептер көп. Идея биринчиден мен мына ошол өзүм ушул жумушта иштегем, барып жумушка орношкондо эле ушул идея жаккан да. Ушуну Кудай кааласа Кыргызстанда ачсам деп өзүм да кыялдангам. Анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу мен кайра ошо Москвада көрө иштедим. Москвага кайра барып калганмын. Ошакта бир ачып көрөйүн деп. Мына Кыргызстанда бизде жок экен, Ошто именно Ошто жок экен. Ушуну ачып көрөлү деп ачтык, Кудайга шүгүр. Жакшы эле болуп атат. Ушу баягы көбүнчө бай жаш балдарга жагат экен, бул жакшы экен да. Бул өзү негизи Турция Кахраманмараш деген жерден чыккан мороженое экен негизи. Анан ошол жакта түрктөр менен иштеп калып, Москвадачы, ошолор менен көп үйрөндүм. Үйрөндүм, анан өзү биздин аудиторияга ушу жаш балдар келет экен. Жаш балдар ушуга кызыгат экен. Ошо ойнотсоңуз, олар дагы сүйүнөт экен. Сиз дагы олар баягы күлүп, баягы эмек кылган сайын сиз дагы өзүңүзчө баягы болот экенсиз, бир башка ощущение болот экен. Bir gün qanday vaqt o'tib ketganini bilmaysiz da. Shunday эле мындай. Өзүм чарчаганымды билбеймин. Кеч үйгө барганда чарчап калган болом, действительно. Чатак иш учурунда ошо балдар менен болуп ошо мындай алаксыз болдум да. Күн кандай өткөнүн билбей калабыз. Элдин реакциясы көбүнчө бардыгы айтат, мындай жакшы, молодец деп кетет. Мындай жаман сөз айткандар аз эле. Почти жок эле. Бар эми өтө редко да. Азыр болсо 1 мүнөттүк жарнамага кезек берели. Ар бир буюм кыргыз кол өнөрүндөн аркы сакталган, кылдаттык менен жасалган бул эмгек. Бардыгы колдо жасалган, кийизден жасалган шырдактар, түрдүү сидушкалар, тапочкалар жана автоунаага комплекттер сиздер үчүн өзгөчө белек. Үйүңүзгө өзгөчө көрк, унааңызга улуттук рух тартуулайт. Буюмдар табигый материалдардан жана жогорку сапатта даярдалат. Эгерде сиздер жакындарыңызды кубанткыңыз келсе, же өзүңүзгө өзгөчө белекте тартуулагыңыз келсе, анда Instagram баракчага кирип, баш багып буйрутма бериңиздер. Төмөнкү номерлерге кайрылып, буйрутма кылсаңыздар болот. Өзгөчө белек, өзгөчө инсандарга. Шамшидин Орозов балмуздак бизнесин былтыркы жылдан бери Ош шаарында жүргүзүп келет. Быйыл дагы иши кызуу жүрүп жатканын, бул бизнестин аркасында үй алып, бала бакырасын камсыздап келет. Жакшы, көп нерсе жетиштик. Ушунун аркасынан бала чака семья багып атам. Ошол баягы айылда үйлөрүбүз бар эле, ошо үйлөр салып бүтүрүп атабыз эми. Ошо колдон келишинче ошо рызкы берип атат Кудайым, ушинтип жеп атабыз да. Жакшы эле. Эми иш түзүгү эле бар. Себеби азыр мага мына келинчем жардам берет. Биз экөөбүз иштейбиз да. Ошо иш оор да, действительно оор. Бар жокко жеткиш керек, мороженое мисалы. Анан кийин ошо мороженое бар жок тазалык кармаш керек, самое главное. Анан баягы ар бир келген клиенттердин көңүлүн алганга аракет кылыш керек. Ошол. Эми мунун өзүгө жараша түшүгү бар. Бирок эми ар бир баланын баягы характери ар башка болот экен. Бардык баланы ошо сүйүнтүп кетиргенге аракет кылабыз да. Кээ бирлери биринчи жолу көргөн болот, анан мындай коркуп ооба коет. Бирок ошолор дагы 2-3 жол бияктан өтүп кийин келишет барбычы. Олорго да жагат. Азыр уже постоянно клиенттерибиз да көбөйүп калдык, Кудайга шүгүр. Ар бир клиентке биз жакшы мамиле кылып, жакшы сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Себеби ушулар аркылуу биз дагы рызык таап жеп атабыз, ошол. Бул бизнестин аудиториясы көбүн эсе жаш балдар болгон үчүн алар менен иштөө ырахат берерин, көңүлдөрүн көтөрүп, маанай тартуулап келет. Элди өзүнө тартып турган харизмасы менен шоу жасап кубандырат. Эми каражат башында ачканда чын айтсак азыраак эле болду. Азыр эми кичине кардар көбөйүп, мороженебиз дагы кичине жакшы өтүп калды. Кудайга шүгүр, азыр жакшы эле, азыр жетип атат. Азыр эми болжолжу кандай десем, ошол биз буга чейин Москвада иштеп жүргөнбүз. Ошол жактагы зарплатаны ошо дагы жетпесе дагы ошо жарымдан көрө аны ошакта табабыз да. Болжол менен жетип атат, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Өзү негизи кандай десем, мен азыр мынага өтө көнүп калдым да. Өзүм буга чейин экономист болгом, кесим боюнча. Банктарда, башка жактарда иштеп жүрдүм, больницада.
Анан мен буга өтүп кеткенден кийин өзүм да кызыгып калдым да. Биринчиден ушул аркылуу үй бүлөнү бала чаканы багам. Экинчиден ишим дагы мындай, күнүм дагы ушу менен өтөт, балдар менен өзүм дагы мындай вакыт кандай өткөнүн билбей калам. Үчүнчүдөн бул мага мотивация да, ушу келечекте мен ушу оюм бар, ушул баягы бир чоң эле бир жакшы местаны алып туруп, жакшы бир балдарга бир шарт түзүп мындай ойнотуп, анан көңүлүн көтөрүп, жакшы отуруп жеп кете турган ушундай бир эме кылайын деген ниет бар. Кудай кааласа. Эми эртең саат 8ге келгенге аракет кылабыз. Бирок 10 мүнөт тазалап ачкыча 9 болуп кетет. Анан ошо кеч саат канча 9-10га чейин иштейбиз да. Анан эл көп болсо 11-12 чейин туруп калабыз кээ бир күндөрү. Анан эл азайып калганда жабып кетебиз. Так мындай точный график жок. Мен бул бизнести экинчи жолу баштадым да. Биринчи жолу баштаганымда мен толук банкрот болгом. Эмне себептен болуп турсуз? Мен мындай болгондо биринчи жолу баштаганда чындап өзүмдө акча каражат жок болгон. Мен кредит алып туруп, ошо кредитке товар алам деп эле мындай азыраак эле алып алгам да кредитти. Анан ошол баягы помещение ремонт кылган эле кетип калганда кайра эле товарга акча жок болгон. Анан бирөөлөрдөн сурап ошентип баштап кыскасы эптелген эмесмин да. Кайра Россияга кеткен да. Өзүңүз ошондо кайрадан экинчи жолу. Кайра. Анан экинчисинде уже ал жактан эми уже билдик да, акча көбүрөөк керек экен, кичине чогултуп келип анан ачканга аракет кылдык. Уже экинчисинде эми болду, бунусу да болду. Эми только плюс эле боло беребиз, минус дагы болобуз. Бирок эми Кудайга шүгүр мындай жабылбай иштеп келе жатат да. Ошол. Биринчисинде уже баягы жол жок болгона жабыш керек болуп калган. Анан местаны да не то тандап алган экенбиз. Калган мезгилдерде кышта эме кылабыз. Мен аялым эмеде иштеген да, Москвада, пекарняда иштеген. Кышта ошо тез сатым менен займатся этебиз. Тез сатым ачабыз, ошо. Жазда мороженое. Тез сатым ошо жазында ушул эле кайра кышта ошо тез сатымга которобуз, анан жазында мороженое сууларга которуп коебуз. Бирок өзгөчө сизге балмуздак саткан жагат. Мага жагат. Себеби азыр данный время будан башка менин колумдан эчтеке келбейт да. Ушундай. Бир гана ушул Ушул эле нерсе келет. Анан көңүл дагы 100% ушуга бургам да. Ушул бизнести биз баштап атканда эң биринчи мен апам колдоо көрсөттү. Ушу сен баягы ушуну ач, ушул жерде кайра уяка барбайлы депчи, Россияга. Анан ошол апам эң биринчи баягы эме кылды, бир туугандарым апам анан. Бул жака место издеп келгенде ошо Раванскийден место таптык биринчи, Залкар деген экен. Ошол жардам берди, ага да чоң рахмат. Анан бияктан дагы мындай ошто иштеп жүргөндө билет экенсиң, Каччада адам көп. Анан ушул мына партта көп экен деп келдик дагы. Анан ушул парттын директору Саматакеге жолуктук. Жолсаган алда жакшы жок дебей, кичине болсо да место берди. Ошол адамдарга бардыгы ыраазычылык билдирем, өзгөчө ошо апама, анан ушу мына парттын директору Саматакеге дагы. Ошол жакшы иштешип атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол баягы ишти баштаардан мурда ошо место дагы өтө чоң ролду ээлейт экен да. Себеби мен буга чейин айткандай, биринчи ишти баштаганда ошо местанда туура эмес тандап алгам да, адам жок жерденчи. Ошол бул дагы өтө чоң маанилүү баягы ролду ойнойт экен да. Ошол адамдарга рахмат дейм. Hop,